Menin aytar nasatım. Allah'ты tanıp bilip musulmanдар oygonso, жүрөктөгү катып калган ыймандары козголсо, мусулман тууганыма айтар менин насаатым, билип алса жашоодогу эң биринчи максатым. Жин инсандар Аллахка сыйынуу үчүн жаралган, Аллахтын бир өзүнө сыйынгандын ыйманы толук саналган. О мусулман, сыйынгын Аллахтын жалгыз өзүнө, көңүл бур Куранда айткан Аллахтын ар бир сөзүнө. Шарияттын келип чыгар булагы Куран сүннөт менен жашаганды бейиш күтөт. Аллахтын бизге берген жакшылыгы чексиз, тозок азабы эскертилсе эстен кеткис. Танып билгин бул жашоодо Аллахтын бирлигин, Аллахты бир экенин Куран сүннөттөн издегин. Өтүп кетет бул жашоо бара жаткан жолоочудай. Мусулман бул дүйнөдө өзүн жалгыз сезген чоочундай. Этият бол, шайтан дайым ыйманыңа кол салат. Бейиштен куулган күнүн эстеп сенден өч алат. Шайтанды ерчигендин акыр акыбети кайгы капа. Ыйманыңдын душманына алданып жөн жерден азап тартпа. О инсан, ойлоп көргүн акыреттин сурагын, баалай билгин баарынан кымбат өмүрүңдүн кадырын. Дайыма Куран сүннөт өкүмдөрүн бекем кармап, даяр бол акырет сурагына күнөөлөрдү таштап. Бүгүн барсың, балким эртең жоксуң, ыйманың бекемделип таухид нуруна толсун. Бул жашоо өтүп кетет бир заматта көз ирмемдей, жолоочудай жолун улап андан ары басып кеткендей. О инсан, бир күн келип оролосун ак кепинге, ажалың жетсе үлгүрбөйсүң бир кашык ашыңды жегенге. Бекем карма, Аллах буйруган ислам парызын, аз гана арзыбаган дүйнөнү деп ыйманыңды сатпагын. Бул дүйнө жакшылыктын, жамандыктын сыноо майданы. Аллахка шерик кошу күнөөлөрдүн эң жаманы. Жалгыз Аллахка болгон ыйманыңды ширктен таза сакта. Машакаттар башка түссө, жаман сөздөр айтып ачууланба. Аллах Таала ырайымдуу өзүнө баш ийген пендесине, чын ыхластан ишенгин Аллах дуаңа жооп берерине. Билип кой, адал ырыскы дуанын кабыл болор себеби, дуанын кабыл болуусун тосуп коет арам нерсе жегени. Күнөөгө батып, күнөө жасап жаткандарга кыялданба. Күнөөлөргө чакырган күнөөкөргө алданба. Таква инсан бир күн келип татат бейиш рахатын. Күнөөкөр таппай калат кыяматта тозоктон кутулуу аргасын. Ыйман даамын Куран сүннөт менен жашаган татат. Ыйманыңды Аллахка шерик кошу бузуп салат. Жакшылык издеп тоо ташка сыйынып жүргөн адамдар амалдары күйүп кыяматта бейиштен куруу калат. Бул дүйнө акыреттин сыноо коргону, дүйнө жашоосу аз гана өзү болгону, өмүр рызкың качан бүтөрүн билбейсиң, бул дүйнөгө экинчи ирет кайра кайтып келбейсиң.